Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, алтын дöwрдүн алтын адамдары. Бүгүн дагы бейшемби күнү баарыбыз чогулуп кутурдуда отурабыз. Отурганча, сабактар башталганча Бакытбай көкөз сиздер үчүн дагы бир кызыктуу видео тартайлы деп чечтик. Менде бүгүн бир ая сонун вопрос пайда болуп атат да, Бакытбай эке. Эмне үчүн ушу четверг күндөрү чогулабыз? Саламатсызбы, Бакытбай эке? Саламатчылык. Эмнеге кутурдуда четверг күнү жолугабыз, башка күн жолукпой? Ушундай болуп калса керек го, кутурдунун өзүнүн да аталышы. Казакка 77 атпайбы? 77 деген санда өзүнчө бир номер окшойт. Анан ар бир 4-күндү күндө ошо билбейм кандайча мындай болуп калды ошо. Келген элде 77 күн келиш керек башаяга. Кагаздары мененчи. Анан кийин бул 4-күнү да ошого коюлуп калды. Эмне үчүн билбейм. Эмнеге экенин да мен билбейм. Бирок 77-ни чечип беришкен да. Анткени 77 деген бул баягы биз азыр 7-ликтен 8-ликке чексиздикке өтүп атпайлыбы? Ошол жерде өткөрүүчү күч болуп күчтөр иштейт экен. Алтын дöwргө мына ошол себептен 77 7-ликтен өткөзүп атат. Келген адамдарга мында 1 жети берет биринчи батада, анан кийинкисинде 2 жети берет. 3 жети бербейт да, негедир 2 эле жети берет. 3 жетини адам өзү ошого жетип алыш керек экен да. Ошондо үчүнчүсү мен ойлойм, бул Кудайдын өзүнүн батасы окшойт деп. Сон. Бакытбай эке, эми биздин каналды көрүп аткандардын баарына кызык болуш керек. Негизи 21-ден бери видео деле чыга элек да. 21 өттү, анан кийин 7-7 өттү, кечөгөсү 10 болуп суперлуния болду. Эмне деген энергиялар түшүп атат, эмне болуп атат? Энергиялар аябай түшүп атат, бирок энергияларды кууп жетпей атабыз да, чынын айткандачы. Энергия күнүгө жаңыланып атат, күнүгө күчтөнүп атат, күнүгө түшүп атат. Бирок ошондой болсо да биз баягы өзүбүз билбеген менен клеточный өребенде биз ал энергияларды кабыл алып атабыз да. Ошо эгерде бул 10 жыл мурун эле ушул күндөй болуп ушул энергия түшө турган болсо, анда бүгүн адамзат көтөрө алмак эмес да. Мына ошончо улам адаптация алып отуруп, улам көнүп отуруп, бүгүн да бүгүнкү келип аткан энергетикаларды адам кабыл ала алат да. Сон. Эми алдыда 8-8 деп атпайсызбы? Ал 8-8тен эмнени күтүшүбүз керек? Эми негизги билдирүүлөр боюнча ушул жыл 3-чү жыштыктын эшиги жабылыш керек деп атат. Мындай айтканда карама каршылык адамзаттан алыныш керек да. Биздин жашоодун баары эле карама каршылык да. Анан аркы жашоо өзү алтын дöwрдүн 5-чи жыштыгынын эшиги азыр деле ачык, бирок ошол кенен ачык болуп элдердин өтүшүнө бир мүмкүнчүлүк берилген турат да. Мына ошол августтун кечеги баягы суперлуния деп атпайбы? Кечеги келген айдын нурунун негизги кызматы мына ошо 8 адамдарды дайындаш керек да. То есть ошо кече 13-төн баштап түшүп баштаган энергияларбы? Аябай күчтүү энергиялар болуп атат. Ошон үчүн бул энергиянын ушунчалык күчтүүлүгүнөн жерлерде ошол катуу шамалдар жүрүш ыктымал, болуп аткан жер титирөөлөр көбөйүш ыктымал, адамдардын арасындагы ички дүйнөсүндөгү аң сезимине сиңип кеткен терс энергиялар да сыртка чыга баштайт. Адамдардын баягы оорубаган эски оорулар козголушу ыктымал. Мындайча айтканда чоң тазалануу да бул да. Бакытбай эке, ошону кантип айырмалашыбыз керек? Адам чын эле баягы адат оорулар менен ооруп атабы, же жаңы энергиялар түшүп ошондон ооруп атабы? Кантип айырмалайбыз? Эми эгер мындай сезимтал адамдар муну байкаса болот, мисалы мурункудай болуп оору көпкө созулбайт. Ооруп аткан адамдыкычы. Если энергия түшүп аткан болсо, может бир күн болобу, же жарым күн болобу, же 1 саатта бул өтүп кете берет да, бул энергетикачы. Бирок ошол нерсени көп адамдар ошол маалда түшүнбөй эле тескерисинче өздөрүн оорулатып алышы ыктымал да. Кейип кепчүү деген нерсе бул ошону күчөтүп жиберет да. Ошол келип аткан энергетикадагы терс энергияны күчөтүп берет. Негизи эле бир нерсени адамдар түшүнбөй атат да, мен ушуга деги түшүнбөй атам да. Илимде эле берилип келатат, туш тараптан айтылып келатат. Эгер адам өзүндө оору жок деп өзүн сезсе, болсо да ооручу, ал оору жок болот да. Адам өзүн андай сезбей атпайбы? Менде жок андай нерсе деп өзүн сезе баштаса эле, жаркакка айлантып же жарык айлантып
же мен ушундай сопсоомун дегенде менде эч нерсе жок дегенде же мен ушу нурданмын нурдан турам деген нерселерди эле адам өзүнө жаратса эле адамда оору болмок эмес да. Жан дүйнөсү ооруп атса ошону айтыш кыйын болуп атат го дейм. Эми ошону оорутуп аткан эски энергиялар биринчиден мурунку сиңип калган. Азыркы эле жүрүм турумдачы эгер ошол мына ушуну угуп аткан адам эле бүгүнтөн баштап кагазды алып алып кагазга чийип плюс минус дегендейчи бир да оюн бузбай бир эле жакшылыктын энергетикасын жаратып берсе ошол адамга сөзсүз таасири чоң болот да. Тиги кандай оору болсо да баягы айтып кетет да, квантовый переход дешип атпайбы? Адамдын сознаниясы өзү квантовый переходдо да. Ошол ойду жаратып ошол ой менен жашай турган болсо эле ал ошол жыштыктын энергиясына тартат, ошол жыштыктын энергиясына отурат. Ал нерсе жок болуп кетет да. Кылып көрсө болот, жок дегенде бир 4-5 күн оюн бузбай ушунчалык бир жакшы нерсе менен кармап өздөрүн көрсө эле сезип калат эле да. Пеки, азыр тимеле жалкоолук менен депрессияны да айырмалай албай жатабыз да. Кайсы жагына жалкоолук болуп атат, эчтемке кылгысы келбей, депрессия болуп атабы же энергиялардын натыйжасында ушундай болуп атабы, элдер менен сүйлөшсөк эле ушундай болуп атат да, эч нерсе кылгым келбейт деген сөз көп болуп атат да. Себеп дегенде ошо келип аткан энергиялардын баары адамдарда баягы өзүндө реализация болуп же болбосо отурбай атат да. Ошондуктан адамдардын ар бир клеткаларында кээ бир жерлеринде застой болуп калып атат да. Ошонун негизинде адам өзү алысырап эчтеке кылгысы келбей эле баягы көнүп калган мурунку адатынан да алды түшүп кетип атат да. Ал ошол маалда өзүн бир ушунчалык бир кубанычка бөлөп өзүнүн ушул рухун өйдө көтөргөндү адамдар түшүнбөй атат да. Баардыгы жыштыгынан зависит этет. Азыр жыштыктар ушунча келип атат. Мына биз менен эле азыр курчап турган илгери бир эле жыштык болсо, адамдардачы азыр жыштык көбөйүп калды да. Мына ошон үчүн кайсы жыштык адамдын аң сезими бурулуп, кайсы жыштыкта жашай турган болсо, адам сөзсүз ошол жыштыктын энергетикасын өзүнө киргизе алат. Ошол жыштыктын энергетикасында эмне болсо, ошо менен жашай алат да. Азыр көбүнчө неме болуп атат да, элдер баягы максат коюп алып, максатын карай иштеп көнгөнбүз го. Анан азыр ошентип максат коелу иштейли десек эле денесин көтөрө албай эле жанагындай акыбал болгондуктан элдер депрессияга түшүп кетип атабы дейм да. Мына 13 числа деп атпайлыбы, кечеги 13 числочу, бул өтмөк числа да, мындайча биздин Тайторну чапканда да канекей небесе төлгө кылып чапкандай 13 ат чапкан да, 13 атты мындай сараганда 643 ат жалпы кошуп келгенде ал 13 сан түскөн да. Бул 12-чи немеден 13 санына өтүү дайыма бул бийик нерсени жасайт да. Тем более ушул айдын ошол маалда толгону ошо 13-үндө биздин өтүп атканыбыздын негизинде бүгүн көп эски нерсе жабылып атат. Элдер азыр ойлоп атат да, мен байып атам, мен жыргап атам, анан мен мынтип атам, өкмөт да мына өзүнчө буйрук берип бүт жерде булардын баары 13-чү числодан өткөндөн кийин токтош керек да. Себептен да эски энергетикалар иштебей калды да. Анын бир кандайча күйүүсү гана иштеп атат, күйлөнүп алган нерсеси токтой элек да. Адамдын акылы ушул жерде жан дүйнөсүнө бурулуш керек болуп турат да. Коркпош керек да. Адам мындай ойлоп атат да, бүгүн мен иштебей калсам бала бакырам багылбай калбайбы, үйдү ачык калбайбы? Жок, андай ишеним адамда жок болот. Эгер адам ишенимин бекем койсочу, азыркы ногу келип аткан энергетика баары өзүнөн өзү эле адамга бериле берет. Мына адам түшүнбөйт эми каяктан келип атканчы. Бирок эмне кылса да ошонун бир үзүрүнөн чоң нерсе ала берет да. Бизнестерди кылбай эле коелу. Кыла бер, но такой уровеньде кыл, что биринчи сен ошо учурда болушуң керек да, эмне болсоң дачы. Бизнести деле учурга салып ал. Мээрим төгүп сүйүү кылсаң, бизнесиң да өркүндөп өсөт да. Сон. Анан эми ушул переходный период качан бүтөт, Бакытбек? Вообще ар кандай информациялар түшүп атат да. Азыр перезагрузка болуп атат, анан кийин 2030 жылга чейин барат дегенде сөздөр бар. Эми ошол убакытка чейин бүгүнкүдөй катаклизмалар боло береби? Ураган, жанагындай сел алуу, жер титиреп, азыр күнүгө болбосо да күн ара жана солнечный вспышкалар да болуп атат деп атпайбы? Эми жер титирип атат. Качан созулат? Негизи биз билишибизче бул 2028-ге чейин барыш керек да өзүчө. Себептен 2028-жылы
биз жашап аткан, биз дем алып аткан абада башка жыштык болот да. Ошон үчүн биздин ошол убакта ачылып, могу жогорку дүйнөлөргө биригип, жогорку дүйнөлөрдүн энергетикасын жерге тартып келиш керек да. Ошондой бизде балдар чыгыш керек да, программисттер чыгыш керек. Баарыбызга кызмат табылат. Ал эмне үчүн ал керек? Себеп дегенде жердеги азыркы биз жашап аткан энергетика башка болуп калгандыктан азыртан баштап ошо 2028-жылга чейин ошол керектүү ошол энергия тарткан пирамидалар курулуш керек да. Бирок бир жакшы кабар уктум 2-3 күн мурун го дем Ченелингтерден. Азыр күндөн күнгө адамдардын ошо вибрациясы көтөрүлүп баштады депчи. Мурункуга караганда сравнительно аябай көтөрүлүп атат деп Ченелингте берилген экен. Аябай туура да. Мисалы азыр эле мына өзүң делечи. Мына отурсасың да, өзүңдү мындай жакшы сезсең, сразу уже сезимди аласың да. Илгери мындай эмес болчу да. Анткени бул энергия биз менен шайкеш жүрөт да. Азыр эле мына отуруп алып өзүңдү бир жакшы сезип, көзүңдү жумуп, жакшы энергетикаларды тип эле жаратып баштасаң, сен ошол жыштыкка автоматически кире баштайсың. Ошон үчүн ушундай өзгөрүүлөр аябай күчтүү болуп атат. Болгон адам ошону ал өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алыш керек, кандай пайдаланыш керек, ошону билишпей атат да, окшойт деп ойлойм. Бактыбек, мен да бүгүн сизге берейин деген суроом. Жанагы Кутордого чыгып аткан алтындар жөнүндө айтып бербейсизби? Элдин баары кызыгып атат Facebook'та. Мага деле кызык болуп атат. Биздин өзүбүзгө кызык болуп атат, чынын айткандачы. Каяктан түшүп атат, ким берип атат бул? Күткөн эмеспиз, мындай болуп кетет депчи. Анан ошо акыркы кезде ошол эле Манас ата өзү аян менен келип атат, ачыкчын берип атат. Анан алгыла алтынды бирок туура максатка пайдаланасыңар деп атат. Туура максаты деген неме? Ал жерде менин оюмча эбегейиз көп байлык окшойт. Кыргыздардын карызы анын чекесинде бир будайдын данындай болуп калат окшойт да. Эми буну берип аткан себеби азыр ошол мектептерди ачып, космический мектептерди мен ойлойм да, космостук школдорду ачып, ошолорго балдарды дайындап, мугалимдерди дайындап, ошондой бир системаны алмаштырыш керек болуп атат да. Ошон үчүн ошол акчалардын берип атабы байлыгын деп ойлойм да. Муну ким кылыш керек? Эми алтындар түшүп, аны казыш үчүн бул жерге мамлекет аралаш керек го. Например, калаган эле барып адам каза бербейт. Ооба, ушул жер аябай кызык болуп атат да. Мисалы бизге деле бул жерде жатат кас деп айткан жок. Бизге примерно ушул аяндарды берип баштаганына караганда мамлекет угуш керек да буну. Мамлекетке деле жазып атабыз, кайрылып атабыз, YouTube аркылуу да берип атабыз. Мындай деле Facebook'ка деле жазып атабыз, бирок эч кандай реакция жок. Билбейм, булар каякта, булардын баарын чыңгорго тыгып коюш керек деп отурушабы билбейм. Но баардыгы эле таамай жазылып атат, таамай айтылып атат. Ошол бир кандайдыр бир бизге бир гарант керек болуп атат да. Эгер мамлекет болбосо, анда эл көтөрүлүп, эл өзү гарант болуп бериш керек да. Себеп дегенде чындап эле анчалык көп алтын болуп биз барып ала турган болсок, элдин пейили кандай болот? Каякка бурулуп кетет, кандай бузулуп кетет? Ошолардын баарына түшүнүк жеткизип, анан элдин баары түшүнүк болуп өзүнчө бир комиссиялар түзүлүп, ошогочу. Анан ошондой болсо, баягы жеңилирээк болот гочу. Аны бир жерге сакташ керек, аны реализовать этиш керек алардын баарын. Менче бир өзүнчө бир чоң банк го бул эми. Ааламдык казына десек да болот. Бул ачылган жатканынан ачылат го. Видимо, ошондой болуп калды. Убакыт ошого жетип калды окшойт эми. Ошону пайдаланып, урпактар өздөрүнүн жашоосуна колдонуп, мына алтындорго көпүрө кылып өтүп кетиш керек болуп атат да. Бул эмне үчүн берилип атат деп ойлойм, ошол урпактарына Манас ата берип, мен өзүм оюм Манас ата берип аткан бир улуу белеги окшойт бул депчи. Ошол нерсе ушундай керектүү учурда бир керекке жараш керек окшойт. Ошо керек ошол, ногу элдин аң сезими бийик чыгыш керек болуп атат да, бийик көтөрүлүш керек болуп атат. Эмесе элдин аң сезими өкмөтүбүз деле кай жакка барбай баарыбыз деле бир кандайдыр байлыкка байлап салып атпайбы? Ошо байлыктан элдин аң сезими өйдө көтөрүлө албай атат да. Анан эгер Манас ата ошентип белгилеп өзү дүңгүрөй турган болсо, бул дүйнө деле билип калат да. Кандай болуп атканчы. Мен ойлойм, биздин өзүбүздүн элибиздин аң сезими риск эле өзөткө депчи. Себеби көрүнбөгөн дүйнөгө мурун ишенбей жүрсө, мына көрүнө берип атса, эл чоң ишенимге жетет го деп ойлойм.
элдин аң сезими көтөрүлсүн деп берип атат дейсизби? Окутуш керек болуп атат да. Мен эл ошону эмне ошонун өзү эле мына Манасата берип ачыптыр дегенде эле элдин аң сезими каяка кетет билесиңби? Себеби жок дүйнөнү көздөрүн элестете баштайт да. Азыр даже буну айтсаңдар жомок катары эч ким ишенбейт да. Атакындай көзүнө көрүнө материальный түрдө берип алса, ойлойм аябай бир чоң иш го бул. Жанагы школдорду ачыш керек деп атпайсызбы? Бул школдорду ким ачыш керек? Негизи бизде азыр окутуу система 3-чү измерениеге расчеттолгон бардык ошондойго. Анан адамдын аң сезими жетип калды. Кимдер сабак бериш керек ал жерлерде? Кайсы жерлерде кандай болуп ачылыш керек? Мисалы ордого келип жүргөндөр, силер журналисттер мындай жакшы түшүнүш керек да. Бүгүн мектептерде, университетте берип аткан окууларды бул окуучулардын акыл эси жери баштады да. Кабыл албай атат да, мындай айткандачы. Кандайдыр бир мурунку үмүт менен же ата энесинин кыйноосу менен болуп эле окуш керек экенде окушуп аткандай сезилет да мага. Себеп дегенде бул эски энергияны бүгүн ал кабыл ала албайт да. Жаңы энергияны да кабыл ала албай ортодо адамзаттын ошол өсүп аткан биздин жаштар чайналып калып атат да. Ошон үчүн бул жаңы система алмаш керек. Эми мурунку система менен эле баягы керектүү илимдер алыныш керек. Бул основном ушул космостук илимдер, ааламдык илимдер, адамзат каяка барып атат, кандай жашоого өтүп атат. Мына ошого даярдаган бир специалисттер чыгыш керек да. Элди жетектеген, элди жетелеген мындай мугалим дейбиз, устат дейбиз, аларды кандай дейбиз, ошондой нерсе башталыш керек. Карасаңыз, сиз жаңы айтып атпайсызбы, быйыл ушу ноябрь айына чейин эски энергетиканын бардыгы жабылат депчи. Анан элдерди окутуу, бул окутуу программасынын системасы качан түзүлүп, мунун баары качан башталыш керек, качан ишке кириш керек? Вот ошол Убакыт талап кылат го аябай. Жок, талап кылат. Ошо жабылган учурда деле бул жаңы илим керек да. Ооба. Аны ачылыш керекпи? Нары жаңы бир аң сезимди жетилиш керек да, элди бир жаңы аң сезимге которуш үчүн элге бир нерсени бериш керек да. Бир эле эгер биз айтып баштасак, силер айтып баштасаңар, эл айтып баштаса, деги эле өкмөтүбүз буга кошулган болсо, анда элдин аң сезими тепкичтен тепкичке которулат эле да жогорку жыштыкка. Эмесе мына ушул жалпы эл бүгүн түшүнүш керек да. Жыштыктар ар кандай да. Эгерде жогорку жыштыкта азыр турса, кырсык да жок эле, көйгөй да жок, оору да жок. Бул ясно эле дейбизби? Ушуну билип туруп эмне үчүн көтөрүлбөй атат, бул шкаланы эмне үчүн көтөрүшпөй атканына түшүнүксүз болуп атат да. Азыр карабайсызбы, мынакей 14 кылымдан бери, ислам жерге түшкөндөн бери эми адамдар мындай кандай десем, көпчүлүк ишенип, көпчүлүк ошого баш ийип, анан кийин азыр ислам мектептери ачылып, эми гана элде мындай кандай десем, массово азыр исламга өтүшүп атат да. Анан бизде ошентип массово, ошентип алтын доорго кирип атат экенбиз деген түшүнүк бат эле келе калат дейсизби? Ушуну азыр сиз берген суроочу окшошуп кетет да. Качан ошо исламдын түшкөн убакта, исламдын энергетикасы, адамзаттын аң сезими такыр эле караңгылыкка кирип кеткен да. Ошондон караңгыга жарыкка чыгарыш керек болгон да. Анан мындай кирейин десе, адамдын оюнан жаралган энергетика да бар. Адамдын ою аябай күчтүү да. Ошол тосуп калганда, мисалы периште болобу, же ошо аян берүүчүлөр болобу, ошол жолду тосуп калгандыктан айла жок, жерден пайгамбар таңдалган да. Анан через пайгамбар аркылуу анан башта бири-бирине айтып отуруп, анан баягы адамдын оюнан жакшы ойлор чыга баштап, баягы калың түзүлүп калган катмар жоюла баштаган да. Ошол баягы жукаргандан кийин анан кийин гана улуу күчтөр болобу, периштелер кирип, анан адамзаттын аң сезимин көтөрүүгө через ислам катары, исламдын берилген илим менен, дин менен көтөрүшкөн да, кичине да болсо. Жан дүйнөнү көтөрө алышкан эмес, основном ал жерде акылга таянышкан. Себептен адамдардын ага аң сезими жетелик болчу, жан дүйнөсү даяр эмес болчу, баардыгы жабылып калган, катып калган нерсе болчу. Ал эми бүгүнкү учурда биздин аң сезим өтө мындай сезимтал болуп турган үчүн адамзаттынчы жетилип калды да. Баардык өзүнүн жоон терисинен өткөчтүү жашоо эмне экенин тааный баштады, жашоодун маңызын, баардык нерсени адамдын аң сезими жетип калды. Кандай болгондо кандай болом дегендей улуу нерселерди өзүнөн таап калды адамдарчы. Сон. Негизи интернеттеги информацияларды окуп туруп өзүм ойлойм да.
Кудай буюрса жеңил желпилеп өтө тургандай болуп калды окшойт, Алтын Дорго. Анткени Ошондой болсун. 14-жылдарда берилген информация боюнча 7,5 миллиард калкты 144 000 агарган эл алып өтөт деген информация бар эле да. Азыр 1,5 миллиондон ашык агарган адам болуп атса, анан күндүн күнгө адамдардын вибрациясы көтөрүлүп атса, жеңил эле болобу дейм да, буюрса. Мисалы мындай да, бир күнү ушундай бир суроо берилип калды да. Алтын Дор дейсиңер, Алтын Дорго биз качан өтөбүз? Мен билгеним мен туулган Алтын Дор деп келатат дейт да. Анан мисалы мына ошол жерде отурган эле бүгүнкү эле ордого келип аткан кишилерди алып көрөлү да. Ошол жерде 100 киши болсо, эгер 100 кишинин аң сезими бир заматта көтөрүлүп кетсе, бирдейчи. Анда биз ошол Алтын Дордун энергетикасын тарта алабыз жергечи. Анда иштейсе бир күндө өттүң. Алтын Доргочу. А биздин аң сезимдер ага даяр эмес да, ошон үчүн бул нерсе созулуп атканы ошодон болуп атат. Эгер аң сезим даяр болуп бир неме багытка кетип энергия тарта турган болсокчу, бул бир күндө болуп калчу нерсе да. Бирок эми жерден өзү 5-жышыкта жашап атат туурабы? Туура. Адамдар деле индивидуально өтүп кетсе болот да, ар ким өзүнүн аң сезимине жараша. Азыр ошого келдик да биз. Азыр коллективный өтүп атабыз, индивидуальный өтүп атабыз. Ар ким өзүнүн билген илими менен өтө, бирөө туноо жазып атат, бирөө боорукерчилик кылып атат, бирөө соопчулук кылып атат дегенде баары бири-бирине жардам кыла баштады да. Бунун өзү ошол аламдан келип аткан энергетиканын жыштыгына шайкеш келет да. Ошон үчүн бул жеңил нерсе да. Анан негизи эле жерене жыштыгын көтөрө турган, аны база турганда адам. Үстүндө өткөргүч күч да. Ошо жанагындай энергетиканы адам ошо 5-тин энергетикасы деп коелучу, 5-чыкта. Ошону баары тарта турган болсо, өзүнөн өткөзүп жерге бергенден кийин жер ушунчалык кубатка толот да, бат көтөрүлөт да. Анан айла жок жер өзү кетип баратпайбы, азыр көтөрүлүпчү. Жер көтөрүлгөндө кызык болуп атат да. Но мисалы жер болсо, жер. Үстүндө адамдар болсо, примерно жер мындай караңгылыктан, муну караңгылыкта турганда интип көтөрүлүп өтө спираль бүгүн жарыкка чыгып калды да. Эми интересный вопрос, бул жарыкка чыккандан кийин биз караңгыда жашап көнгөн биологический энергетикабыз бул жыштыктагы жука жыштыкка шайкеш келбей турат да. Ошон үчүн адамдардын ооруп атканда, кыйналып атканда такыр эле шайкеш келбесе, адамдарды бул жер үстүнөн күйүлүп түшүп калууга туура келип калып атат да. Ошон үчүн ар бир адамда индивидуальный өзүндө өсүшүнө, өзүнүн таануусуна керек болуп турат да. Бүгүнкү күндө жердин вибрациясы канча көтөрүлүп калды? Маалыматыңыз жокпу? 50 Гц. 50 Гц болуп калды. Канча дейт? 50 Гц. Мына биякта астроном эжекелер билет экен. Сон маек болду, Бакыт байке, сонун маалыматтарды бердиңиз. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, мынакей сиздерден сураныч болушу мүмкүн. Өзүңүздөр уктуңуздар, бүгүнкү күндө жердин согуусу уже 50 Гц болуп калыптыр. Ал эми адамдардын вибрациясы канча болуп атат сизче? 20. Адамдардыкы мынакей 20 эле болуп атыптыр да. Ортосунда айырмачылык 30 Гц. Ортосундагы айырмачылык канчалык көп боло турган болсо, адамдарда ошончолук оорулар, кырсык, сыркоолор көп болот. Ошон үчүн ден соолукта болобуз дей турган болсок, ушуну түшүнүү менен кабыл алып, өзүбүздүн вибрациябызды көтөрө турган убакыт келди. Бар болуңуздар. Күлүп жүргүлө. Рахмат сизге, Бакыт байке. Сүйүү, мээрим, ыраазычылык.